Саламатсыздарбы, Азаттыктын угарманы жана көрарманы. Биз бүгүн Оган кыргыздарынын Кабулдагы өкүлү, Оган парламентинин депутаты маркум Турдакун Ажы Атабек уулунун баласы Абдубахил Турдакун уулу менен маектешкени турабыз. Биздин студияга кош келипсиң. Алгач эле суроого өтсөк, сиз ушул нарынга 2017-жылы кыргыздардын алгачкы тобу менен келдиңиз эле. Андан бери Кыргызстан шартына көнүп деле калсаңыз керек. Азыр не менен алексиз, кененирээк айтып берсеңиз. Кош болдук, саламатсыздарбы? Ооба, биз 2017-жылы Кыргызстанга көчүп келгенбиз. Алгачкы кадамды эле келип бул жакта окуп билим алдык. Жана ошондой эле көптөгөн ийгиликтерге жеттик десек болот. Кыргыз тилин билдик, жана ошондой эле башка кыргыздын каада салты, урп-адаты ушуларды Кыргызстан мекенибиз бар экенини, жана ошондой эле кыргыз мекенибиз, Кыргызстан өкмөтү бизди өлкөсү колдогонуну буларга аябай кубаныч менен кабыл алып турабыз. 3 жылдын ичинде ошол эмне ийгиликтерге жетиштиңиз, бир санап бере аласызбы? Кандай окудуңузбу, жогорку окуу жайга тапшырдыңызбы? Азыр эмне кылып жатасыз? Ооба, биз 3 жылдын ичинде көптөгөн ийгиликтерге жеттик десек болот. Азыр кайсы жакта окуп атасыз? Англис тили боюнча Ош мамлекеттик университетинде студент болуп окуп атабыз, 3-курспуз. Азыркы учурда англис тилин жакшы сүйлөп калдык. Жакшы жылыштар бар буюрса. Афганистандагы өкүл катары жана ошондой эле Афганистандын бийлигиге кайрылып, ошолор калуу мисалы көптөгөн программаларды түзүп, жана ошолордун келечегини мындай түзгөнгө ушул билимибиз аркылуу кызмат кылабыз деп ишенем да. Демек, сиз англис тилин тандаганыңыздын себеби дипломатиялык бир кызматты аркалайын деген ой менен тандаган экенсиз да? Ооба, бул билимибизди англис тилди мен эмне үчүн тандадым дегенде, бул англис тили эң мындай маанилүү тил деп эсептейм да. Анткени бул international жана байналмалали деген сыяктуу да, мындай международный тил да. Ошол себептен бул англис тилди окусак биз көптөгөн маселелер чечиле алат. Мисалы азыр дүйнө жүзүндө англис тили мисалы 1-орунда турат да. Ошол себептен мисалы англис тилди билсек, биз дипломатиялык же саясий иштерге да мисалы аралаша алабыз да. Мисалы эки өлкөнүн ортосунда, мисалы Кыргызстан, Афганистан Ислам Республикасы бул өлкөнүн ортосундагы биз байланыштарды мындай терең түзө алабыз деп неме кылам да, ишенем да. Жакшы эле үйрөнүп калдыңызбы эми азыр? Эми жакшы эле буюрса, андай деле жакшы десек деле мактангандай болот, бирок жакшы. Азыр онлайн окуулар жүрүп жатса? Азыр онлайн окуулар болуп атат, сабактар болуп атат, телефон аркылуу жана ноутбуктар аркылуу кирип сабакка тапшырмаларды аткарып жакшы эме кылып атабыз буюрса. Азыр Кыргызстанда канча ушу огандык кыргыздар жашап жатат? Нарындагы жана Оштогу ушу Памирлик огандык кыргыздардын баардыгын кошкондо. Азыр Кыргызстанда жалпысынан айтканда 130 кишинин тегерегинде жашап атат. Нарында бар, анан Нарын шаарынын Атбашы районунда бар. Анан Чоңалай районунда бар, Талдуу суу жергесинде дегендей. Жалпысынан 130 киши бар да. Алардын жашоо шарттары кандай? Алардын жашоо шарттары эми азырынча мамлекет тарабынан жардам болуп атат, мамлекет карап атат. Жашоо шарттары аябай эле жакшы десем болот да. Бир чети мындай жакшы десем дагы болбой калат да. Анткени ар бир адам өзүнчө бир жашоо түзүп, мындай өзүнчө мындай кандай десем, жашоо бийлигин өсүрүп, мындайча айтканда өзүнүн жашоосун мындай өзү неме кылгысы келет да. Түздөп алгысы келет. Ошол себептен азыр эми кандай да болсо мамлекетке көз каранды, мындайча айтканда да. Мамлекет жардам берип атат, мамлекетке, Кыргыз өкмөтүнө да терең ыраазычылык, таазим. Бул жактан аябай эле жакшы жардам кылды. Мисалы ошондой эле балдарын мектепке берди, мектеп окуп атат. Ошондой эле чоңдоруну мисалы кесиптик лицейлерге берип көрдү биринчи келгенде. Алардын катарына мен да бар элем деп коеюн. Анан жакшы жардамдарды кылып атат буюрса азыр өкмөт тарабынан жакшы. Сиз ушу жакында эле социалдык тармактар аркылуу президент Садыр Жапаровго дагы кайрылуу жолдодуңуз да. Анда маркум атаңыз ошо Турдакун Ажы Атабек уулу бир кезде түптөгөн фонддун ишин жандантуу бир демилгесин көтөрдүңүз да. Аны ушул фонд тууралуу дагы бир кеңири маалымат айтып кетсеңиз, бул эмне болгон фонд, буга чейин кандай иштерди аткарды эле? Бул фонд болсо, атам ошол маркум атам жаткан жери жайлуу болсун. 2008-2007 жылдары Афганистан парламентте кыргыздар атынан жана Бадахшан облусунан бар депутат болуп турганда Афган парламентинде
Ошол кездерде 2013-жылы негизи бул фонд түзөлгөн да. Албетте бул фонддун түзөлүшү жана бул фонддун кандай десем иш аткаруулары бул өтө аябай маанилүү деп эсептейм да, маанилүү себеп. Анткени бул фонд аркылуу көптөгөн нерселерди түздү, мисалы атам. Ошондой эле бул фонддун пайдалары эмне десеңиз, бул фонддун пайдалары ушул Афганистандагы кыргыздарды Афганистанда жашап аткан улут бар экен, кыргыз улуту дагы жашайт экен деген нерсени тастыктап турат да бул фонд. Ошол себептен ошол атам 2013-жылдары бул фондду ошол кыргыздын урпадаты жана каада салты жоголуп кетпеси жана кыргыз деген улут Афганистанда жашайт экенини, Афганистандын жаран экендигини тастыктоонун негизинде бул фондду ачкан. Албетте бул фонд менен көптөгөн иштерди аткарды. Ошондой эле бул фонд менен расмилүү түрдө инвесторлорду жана ошондой эле спонсор кылган кишилерди өзгө тартып, ошол фонд аркылуу мисалы мектептерди салды, мисалы ошондой эле клиникаларды, чоң Памирде жана кичик Памир, эки Памир айырмасы жок, чоң жана кичик деп биз бөлүп алганбыз. Бирок экөө тең мындайча айтканда баары бир эле мындай кыргыз жашаган жер да, бир эле Памир. Анан мисалы чоң Памирде ошол фонддун негизинде түзөлгөн жана ушул фонд аркылуу түзгөн бир мектеп жана бир клиника бар да. Кичи Памирде 2 мектеп, бир клиника бар. Кичи Памирдеги бир мектепти мамлекет тарабынан, мамлекеттин өзүнүн бюджеттен акча которуп, Ауган мамлекетинен салынган. Бири болсо Ага хандын фонду аркылуу, билсеңиздер керек, Ага хан азыр дүйнөдө фонддору жана ошондой эле белгилүү болгон киши. Ошонун фонду аркылуу неме кылган, мектепти түптөп салган да. Бирок ошонун демилгечиси сиздин атаңыз болгон. Албетте, ошонун демилгечиси менин атам болгон. Мисалга алсак, ошондой эле 2000-жылдары, 2005-жылдары Афганистанда кыргыз бар деп, ал жактагы Ауган бийлиги жана Ауган өкмөтү билбейт болчу, билбейт дагы болчу. Анткени себеби кыргыздан эч ким чыккан эмес жана ошондой эле кыргыз мындайча айтканда бир символ катары, мындайча айтканда бир чегара кайтарган эле киши катары булар неме болуп калган да. Бирок кыргыз деген улут бар деп жана ошондой эле кыргыз деген улут жашайт экенин жана Афганистан жаран экендигин муну Ауган бийликтери дагы билген эмес. Бул эгер атам демилгеси болбосо, атам жанагындай иштерге кайрылбаса, Афган парламентине барбаса, элдин атынан элдин талабын талашпаса, бул менимче кыргыздарды эч качан жоктобойт дагы болчу, эстебейт дагы болчу Ауган өкмөтү. Ошол себептен бул атамдын демилгеси менен көптөгөн иштерди кылды. Мисалы кыргызды, мисалы тааныды, мындайча айтканда. Ауган бийлиги жана башка мамлекеттер дагы кыргыз деген улут бар экен, Афганистанда кыргыз деген улут жашайт экен деп тааныды жана ошондой эле биздин расмилүү түрдө ошол атамдын демилгеси менен түзүлгөн фонд аркылуу биз менен жана Афганистандагы кыргыздар менен эсептеше да баштады. Афганистандын бийлиги, Ауган өкмөтү эсептеше баштады. Анткени биздин мындай түптүү элбиз да. Биздин фондубуз бар, өзүнчө биздин кандай десем, депутатыбыз бар парламентте, биздин өкүлчүлүгүбүздөн барган. Биз ошол жакта биз мисалы көп элбиз, биз ошол мамлекетке добуш бердик. Ошондо биз налог төктүк деген себептер менен биз азыр эсептешсек да, эсептешкичилик бар деп ишенем да. Эми ошол фондду ишин кандай улантканда жатасыз эми? Сиздин дагы бир пландарыңыз болсо керек да. Бул фонддун ишини улантуу максатыбыз ошондой эле азыр Афганистан Ислам Республикасынын президенттин кеңешчиси мен улуу байкем Ажы Махмуд Турдакын уулу, ошол киши бул фонддун төрагасы же лидери десем болот. Ошол жакта иштейт жана ошондой эле ошол фондду жандандырууга жана ошол фондго иштөөгө аракет кылып атат. Бул фондду түптөп же жоголуп кетпесине, ушул фонддун дайыма болуп турушуна себепчи болушубуз биз элебиз да. Биз кыргыз эли жана кыргыз өкмөтү, кыргыз бийлиги да. Бул фондду кандай десем, кыргыз өкмөтүнөн суранып кетебиз биз. Кыргыз бийлигиден ушул фондго спонсор кылса жана ошондой эле колдосо, ушул фондду кыргыз өкмөт тарабынан дагы расмилүү түрдө мындай тастыктап берсе, ошо этникалык Афганистанда жашап жаткан этникалык кыргыздардын фонду деген да. Расмилүү түрдө тастыктап берсе, биз ушул фонд аркылуу көптөгөн иштерди кыла алабыз да. Мисалы ошондой эле кичи Памирдеги жана чоң Памирдеги балдарды мисалы ошол фонд аркылуу, мисалы расмилүү фондубуз болсо, биз ошол аркылуу фонд аркылуу инвесторлорду же
спонсор кылган кишилерди, бизнесмендерди, ошолорду тартып өзүбүзгө спонсор кылдырып, ошол балдарды алып келип буякка окут алабыз да. Окутканга бир мындайча айтканда көпүрө болот да бул фонд да, эки элдин арасындагы. Жана ошондой эле бул фонддун ачылышына бул Афган Ислам Республикасы жана Кыргыз Республикасынын ортосундагы бул байланышты дагы мындай тереңдейт деп ишенем да. Анткени биз кандай да болсо, албетте түпкү мекенибиз, ата мекенибиз Кыргызстан, андай дагы болсо биз ошол жакта жашап келдик. Мисалы Афганистан Ислам Республикасынын маданияты, када салты жана саясий акыбалдарын биз жакшы түшүнөбүз да. Президент Садыр Жапаров 4 апрелде ошол Оштун Алай районунда жашап жаткан Памирлик кыргыздардан кабар албадыбы? Анан ошол Жапаров Афганистандан келген боордошторго Кыргызстандын жарандыгын алуу маселесинде тездетерин айтты да. Деги эле ошол жарандык алуу маселеси кандай жүрүп жатат? Жарандык алуу маселеси боюнча айтсам, биз 2017-жылы келгенде Кыргыз Республикасынын миграция министрлиги тарабынан бизге кайрылман деген статус берилген. Ошол кайрылман деген статустун негизинде 6 айдан кийин силер тапшырсаңар жарандык ала аласыңар деген нерсе болгонда сөздөр болгон. Миграция министрлигинде миграция өкүлчүлүгү бизге ошентип айтылган да. Биз 6 айдан кийин биз паспорт столго бардык, кайрылдык, юристтерге кайрылып көрдүк. Бирок ушу күнгө чейин жарандык чечилбей келет. Калгандарынын дагы жарандыгы жок, мен дагы жарандыкка тапшыргам, бирок азырынча ал элекмин десем болот да. Ушул жарандык боюнча эң негизги маанилүү бул жарандык да. Мисалы ошол Памирлик кыргыздар буякта жашап кеткен жерде да жарандык бул боюнча алар эч качан бир нерсе жетпейт деп ишенем да. Анткени ар бир өлкөнүн өзүнүн бир жараны, жаран деген бул коду да, мындай айтканда ошол мамлекетте жашап атат деген да. Ошону тастыктайт. Ошол жарандын негизинде иштеп кетсе болот, окуп кетсе болот, ошондой эле ошол жарандын негизинде мисалы көптөгөн иштерди кылса болот. Мисалы жараны жок, мисалы эч нерсе болбойт да. Суроону эле кайра уланталы. Садыр Жапаров ошол Афган кыргыздарынын ушул кыш мезгилине чейин ошол Афганистанда Памирде калган кыргыздарды көчүрүп келүү маселесин да көтөрдү да. Анан бул үчүн мамлекетте мүмкүнчүлүктөр, бардык мүмкүнчүлүктөр жетиштүү экенин да белгилеп кетпеди. Анан сиз бул маалыматты кандай кабыл алдыңыз деги эле? Бул маалыматты албетте мен кечеги жолугушууда белгилүү себептер менен бара албай калдым, жок болчумун анда. Ушул нерсе маселелерди көтөрүптүр Кыргыз Республикасынын президенти. Албетте бул жакшы план жана жакшы ниет десем болот да. Көчүрүп келүү маселеси, ошолордун жана буякка алып келүү маселеси жакшы. Бирок менин жеке оюм ал жакта мисалы кыргыздар ал жакта эки Памирди бириктиргенде бир 3000 дегенде эле эл чыгат да. Анан ал жактагылар бардык эле бул жакка Кыргызстанга көчүп келебиз деген дагы жок да. Ал жакта көчүп келебиз деген дагы бар, көчүп келбейбиз деген дагы бар да. Ошол себептен мисалы кандай десем, ошол Памирди мисалы менге мындай дагы ой келди да. Ошол автономиялык область кылып, мисалы Кыргыз өкмөтү, Кыргыз бийлиги Афган бийлиги менен сүйлөшүп, ошол жакта ошолорго шарт түзүп берсе, мисалы ошондой эле медициналык жактан билим берүү тармагынан ушулардан аябай аксап турган кездери жетишсиз. Албетте мектептердин имараты бар, клиника дегендей да. Бирок ошолорго врачтардын жана мугалимдердин жетишсиздиги да. Ошол мисалы ошондой эле жылына Кыргыз өкмөт тарабынан 10 миллиондон сомго менин угушумча жардам барат да, көмөк барат. Ошол көмөктү негизи мындай un макарон менен эле чектелип калбай, негизи менин жеке оюм да. Ушуну кандай десем, билим берүү тармагына жана медициналык тармагына ошол жактарга жардам берсе, мисалы ошондой эле ояктан балдарды алып келсе, буякка окуса, мисалы буякка келип билим алгандан кийин ал жакка барып, ал жактагы элдерге, мисалы ал жактагы Памирлик кыргыздарга көмөк кылат, жардам көргөзөт дегендей ошол алган билимдери менен жана Кыргызстан мамлекетибизге мисалы пайдасы тиет деп ишенем да. Булардын алып келишине мен кандай десем, андай деле кошулбайм деп коеюн, каршылык болосун, бирок менин жеке оюм ошол да. Ал жакта мисалы Афган бийлиги менен сүйлөшсө, Кыргыз өкмөтү автономиялык область кылып Памирди ошол жакта эле жайгашып, ошол жерге эле коюп, жана ушул жакта салып бере турган үйлөрдү, ушул жакта бериле турган көмөктөрдү ошол жакта кылса эмнеге болбойт деген да бир ой бар да менде да. Мисалы Памирде эле мындайча салыштырып келгенде, илгери тарыхта бул Кыргыздын жери. Памир мисалы Афганистандын картасына мындай бөлүнүп калганы менен
Бирок негизгисинде кыргыздар биздин ата бабаларыбыз жүрүп келген жерлер да. Ошол себептен бизде мындай кыргыздын мындай өкүлчүлүгү же кыргыз улуту Афганистанда ошол Памирди жерде, ошол жерде жашап жүргөнү менимче Кыргызстанга деле бир чети мындай плюс болсо керек деп ойлойм да. Ошол жерде 3000 кыргыз бар деп айтып калдыңыз да. Сиздин оюңуз боюнча ошол көчүп келгиси келбеген оогандык кыргыздар мындай канча пайызын түзөт, канчасы деп айтсак болот деги эле. Көчүп келбейбиз деген эми 100дөн 70% көчүп келбес. 30% эли мындай 30% көчүп келмек да бул жакка. Эмнеге көчүп келбейбиз дегендердин себеби эмнеде деп ойлойсуз? Себеби мындай да. Себеби көчүп келбейбиз деген себеп мындай ой келет да аларда. Мисалы ал жакка барсак биз ал жакта жашап кете алабызбы, жокпу? Мисалы ошондой эле бул жакта жашадык, бул жакта мисалы жете атабыз бул жакта өттү, мал чарбачылыгыбыз бар, бул жакта кандай жашап кетишини көзүнү билебиз, жолду билебиз. Ошол себептен биз ал жакка барсак кийинки күнү кыргыз өкмөтү ваданы берет кенен, мисалы вада кылат, мисалы андай кылабыз, мындай кылабыз деген шарттарды айтат. Бирок ал жакка баргандан кийин бизге кайра бизди таштап салсачы деген ойлор дагы келет. Экинчиден ал жакта байлар дагы бар, кедейлер дагы бар да. Байлар ал жакта кандай десем, ал жактагы жашоолорун таштап атып, ал жакта бийлик жүргүзгөн деп коеюн эми кыргыздардын арасында. Таштап атып бул жакка келбейт. Кедейлер дагы бар. Мисалы эки топоздун артынан жүргөн кедейлер дагы бар. Алар мисалы Кыргызстанга келүүнү эңсеп таткан да. Мисалы келсек, ошо Кыргызстан мамлекетибизге, ата мекенибизге барып, ошол жакта балдарыбыз билим алса, илим алса, биз ошол жакта кыргыз өкмөтү бизге жакшы жашоону шартты түзөп берет экен дегендер дагы бар да. Ошол себептен жарымыдан көп келбес, жарымыдан азырагы келүү максатта да. Ошол себептен мен айтамын да, ал жактагы жанагы келбестерди бөлүп салбай эле, келетандарды алып келип бу жакка жайгаштырганда дагы менимче кандай десем болбой калгыдай. Ошол себептен ошол жакты эле ушул жакта кура турган шартты, ушул жакта түзө турган шартты ошол жакка түзүп берсе, ошол жакта бир кыргыздын мындай улуту, кыргыз улуту жашайт экенин тастыктап турса, ошол жерибизди жоготпосок, ошол жакта дагы да балким жанагы шарттар түзөлсө, мисалы медициналык жактан, билим берүү жактан ушулар түзөлсө, мындай жакшы жашоолор уланып кетет деп ишенем да мен. Албетте бул жеке оюм да мен. Эми сиздин жеке жашооңузга кайтып келели да. Сиз былтыр ошол нарындык кызга үйлөнгөнүңүз тууралуу маалыматтарды билебиз. Анан эми ал нарындык кыздын колун кантип сурадыңыз, кантип табышып калдыңыз деген ушул бардыгына эле кызык болсо керек, эми бир аз токтоло кетсеңиз. Ооба, мен үйлөнгөнмүн нарындык кызга. Биз биринчи таанышып калганда ошол Нарын облусунда келинчегим журналистикалык тармагында иштейт. Ошол себептен менден интервью алып атканда мен ошондо таанышып калганмын да. Биз негизи Facebook аркылуу эле таанышканбыз. Facebook аркылуу таанышып, жазышып жүрдүк, андан кийин жолуктук дегендей да. Анан ошо таанышуубуз ошол болду. Андан кийин биз жолугуп жүрдүк, сүйлөштүк дегендей, мындай бири-бирибиз жөнүндө жакшы маалыматтарды билдик дегендей да. Келечек мындай жашап кете алабызбы деген пландарды дагы сүйлөштүк. Ошентип ошондой эле мен 2019-жылы Афганистанга барып келдим. Ал жакта апамдар менен жана ошондой эле туугандар менен, байкелерим менен дегендей сүйлөштүк, бул маселени аларга жеткиздим дегендей да. Алар дагы биринчи укканда аябай эле мындай шок болду да, чынында да. Мындай тосуу да болду. Кантип эле деди, эми сен башка жердин баласы болсоң, башка жердин кулу болсоң, анан сен ал жакка барып, мисалы ал кыз менен, башка жакын кызы менен сен жашап кете аласыңбы үйлөнүп, же жашап кете албайсыңбы, кийинки күнү мындай жашап кете албасаңар кандай болот, ушуларды жакшы терең ойлондуңбу? Бизге биринчи таанышканда эле кеңеш айтсаң болмок, же айтсаң болмок деген тоскоолдуктар да болду. Бирок баары бир түшүндүрдүк, түшүнүктөр болду. Мисалы келинчегим тараптыктар дагы, кайын журттар дагы түшүнбөстүктөр болду биринчиден. Эми башка жердин баласы болсо, ол Афганистандан, алыскы жерден келсе, сен аны менен кантип турмуш курасың, жашап кете аласыңарбы келечекте, же жашап кете албайсыңарбы деген дагы тоскоолдуктар болду да. Бирок баары бир түшүндү, анткени мен келинчегим да жөн жердин кызы эмес деп мактап кетейин. Келинчегим
дагы илимдүү журналистика тармагында окуган, тарыхчы десем да болот, келечекте фамилдик кыргыздардын тарыхын изилдейбиз деп деген максаттар дагы бар. Жакшы буйруса. Сиздерге үй бүлөлүк бакыт каалайм. Алдыга жакшы пландарды коюп жатыпсыз. Ошол пландарыңыз ишке ашсын. Рахмат. Бизге келип маек куруп бергениңизге Рахмат. дайыр жолу чоң ыраазычылык. Рахмат.